Саламатсыздарбы? Эмне үчүн үй бүлө жакшынакай эле баш кошкон жубайлар тез эле ажырашууга мажбур болушат? Анткени үй бүлө курарда алар туура эмес себептер менен баш кошуп алышат. Ал кандай себептер болушу мүмкүн? Ар бирине кыскача токтоло кетейин. Эң эле биринчи себеп мен карыдым. Ким болсо дагы турмушка чыгайын, карадалы болдум, же болбосо жашым өтүп баратат деген себеп менен турмушка чыгып алган адамдардын никеси тилекке каршы көпкө созулбайт. Андан кийин сексуалдык каалоолор. Бул нерсе бул каалоонун, бул сезимдердин толкуну менен үйлөнүп алышат дагы, ал эми мунун ысыкчылыгы кайтканда бири-бирин көргүсү келбей калган жаштар дагы арабызда аз эмес. Андан ары ата-эненин, чөйрөнүн, достордун басымы, давление деп коебуз. Үйлөнбөйсүңбү, жашың келди, бизге качан небере кылып бересиң, элден уялып бүттүк, ким болсо дагы бир келеси болсо да турмушка чыгып ал деген сөздөрдү угуп эле жүрөбүз. Жакын арада бул сөзгө дагы күбө болдум. Ошондуктан эгер чөйрөнүн басымы менен турмуш куруп алсак, анда ишенип коюңуз, бул нерсе жакшы деле келечекке алып барбайт. Андан ары качуу, үй бүлөдөгү көйгөйлөрдөн качуу. Эртерээк ушул үйдөн кетсем болот эле, турмушка чыгып кетсем ушул көйгөйлөрдөн кутулат элем, же болбосо үйлөнүп алып бөлүнүп кетсем ушул көйгөй жаратып аткан ата-энемен кутулат элем деген теория менен баш кошуп жатсаңыз, анда ишенип коюңуз, сиз көйгөйүңүздү башка жакка кеткен күндө дагы 2 эсе көбөйткөн болосуз. Андыктан биринчи үй бүлөңүздөгү, өзүңүз өсүп чоңойгон үй бүлөңүздө көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөбүз, анан үй бүлө курганга даярданабыз. Андан ары кош бойлуу болуп калуу. Албетте мен 2 жаш сүйлөшүп жүрүп, катачылык кетирип, никеге чейин өзүн таза сактай албай кош бойлуу болуп калуу жөнүндө айткым келген жок. Бул жерде ар кандай кырдаалдарда, балким зордуктун айынан, же болбосо ичкиликтин айынан кош бойлуу болуп калганда ата-энелердин биринчи реакциясы балаңдын атасы ким болсо, ошого турмушка чыгышың керек деген түшүнүк менен 2 жашты мажбурлап үйлөнтүп коюшат. Анан бул нерсе үй бүлөнүн келечегине балта чабат. Андан ары жалгыздыктан кутулам, жалгыздыктан тажадым деп турмуш куруп алабыз. Бирок мен айтарым, эч качан башка жаныңдагы адам сени жалгыздыгыңан арылта албайт. Кыргыз элинде жакшы макал бар: атадан алтоо болсо дагы ар жалгыздык башта бар демек, жалгыздыгыңызды башка адам толуктап бере алат деп эч качан күтпөңүз. Ошентип, кийинкиси материалдык себептер, сулуулук, мунун бардыгы өтүп кетүүчү нерселер. Анан коркутуу, эгер сен мага турмушка чыкпасаң, сенин кайсы бир кылмышыңды айтып коем деген нерсе менен да баш кошкон атсаңыз, кечирип коюңуз. Анда бул нерсе биздин үй бүлөбүздүн ташка эмес, кумга түптөлүп жаткандагысы. Ошондуктан үй бүлө курарда өзүңүзгө суроо бериңиз: мен туура себеп менен үй бүлө куруп жатамбы? Анан үйлөнүңүз. Ийгилик сизге.